Орус класстары үчүн кыргыз адабияты 6-класс. Саламатсыңарбы балдар? Силерге жагымдуу күн каалайм. Мен Каракол шаарындагы номер 3-гимназия мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Мүсүрбаева Эльнора Сагыновна. Өткөн сабакта биз Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим повестин өткөнбүз. Бул чыгарма боюнча тартылган кинофильмин көрүп, кошумча маалымат таап келгиле деп үй тапшырма бергем. Биринчи мугалим тасмасы боюнча чакан тестти бирге аткарабыз. Алтынайды токол кылып алган Байманаптын ролун кайсы актер аткарган? Дүйшөн Байдөбөтов, Советбек Жумадылов, Назирет Дубашов, Идирис Ногойбаев. Туура жооп Идирис Ногойбаев. Башкы каармандардын бири Алтынайдын фамилиясы кандай аталат? Алтынай Шопокова, Алтынай Керимбаева, Алтынай Сулайманова, Алтынай Абдиева. Туура жооп Алтынай Сулайманова. Биринчи мугалим тасмасынын режиссеру ким? Болот Бейшеналиев, Геннадий Базаров, Төлөмүш Океев, Андрей Кончаловский. Туура жооп Андрей Кончаловский. Башкы ролдордогу Дүйшөн агай менен Алтынайдын ролун кимдер аткарышкан? Болот Шамшиев, Таттыбүбү Турсунбаева, Болот Бейшеналиев, Наталья Аринбасарова, Советбек Жумадылов, Даргүл Күйүкова, Шүкүрбек Бейшеналиев, Наталья Аринбасарова. Туура жооп Болот Бейшеналиев, Наталья Аринбасарова. Тасмада мектеп өрттөнүп кеткенде өчүрөм деп жатып өрттөнүп кеткен баланын аты ким? Субан, Борбу, Касым, Кычан. Туура жооп Субан. Чыныгы жашоодо Дүйшөн агай Чыңгыз Айтматовго ким болгон? Кесиптеши, мугалими, аталаш агасы, кошунасы болгон. Туура жооп кесиптеши болгон. Чыгармада Алтынай кийин академик наамын алган соң айылындагы мектептин салтанаттуу ачылышына келет. Ал учурда Дүйшөн агай айылда ким болуп иштеп калат? Мектептин директору, колхоздун башчысы, пошточу, тракторчу. Туура жооп почточу. Алтынай шаарга барып, кайсыл илимди аркалайт? Математика, философия, филология, медицина. Туура жооп философия. Биринчи мугалим тасмасы кайсы жылы тартылган? 1965, 1970, 1983, 1960. Туура жооп 1965 жылы. Азаматсыңар балдар. Жаңы маалыматка ээ болдук деп эсептейм. Жаңы тема өтөөрдөн мурда силерге кыскача видео көрсөтөйүн. Жаш белем, тентек белем ысык көлөм,
ойноткон толкунуна казыр дөгүн, жаз күнү күн батаарда карап турсаң, уялчак кызды өпкөндөй сергийт көңүлүм. Шок белем, ойнок белем ысык көлүм, кубанган, кубалаткан өзүн кечинде жалгыз келип карап турсаң, жуткандай жайлоо желин сергийт көңүлүм. Жараган гүлүк окшоп көп жол басып, бүркүттөй нечен бийик зоолор ашып, кымыздай чөйчөгүнөн сапырылып, жаштыктай гүр шарт этет көбүк чачып. Кана балдар, айткылачы, бүгүнкү жаңы темабыз ким жөнүндө болмокчу? Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү сабактын темасы Алыкул Осмонов. Сабактын максаттары: окуучулар Алыкул Осмонов жөнүндө маалымат алышат. Чыгармаларынын идеясы эмнеде экендигин билишет. Ыр-саптарын көркөм айтышат. Көрсөткүчтөр: Алыкул Осмонов жөнүндө маалымат алышса, ырларынын идеясы эмнеде экенин билишсе, ыр-саптарын көркөм айтышса, анда сабагыбыздын максатына жетебиз. Алыкул Осмонов жөнүндө маалымат. Кыргыз адабиятынын классик акыны Алыкул Осмонов 1915-жылы 21-мартта Панфилов районундагы Каптал Арык айылында туулган. Ал жаш кезинен эле ата-энесинен ажырап, жетимдиктин азабын, турмуштун кыйынчылыктарын да башынан өткөрөт. 1928-жылга чейин Фрунзе Токмок балдар үйүндө тарбияланып, Фрунзе педтехникумда 1928-жылдан 1933-жылга чейин окуган. Бирок ден соолугуна байланыштуу бул окуу жайды бүтүргөн эмес. 1930-жылы Сабаттуу Полк гезитинде биринчи жолу анын «Кызыл жүк» деген ыры басылып, адабий тушоосу да кесилет. Дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүн үзбөй окуп, билимин, тажрыйбасын тереңдетет. Акын Алыкул Осмоновдун поэзиясына суктанбаган, анын талантына таазим этпеген адам кыргыз арасында жоктур. Дүйнөлүк поэзиянын Байрон, Пушкин, Эсенин, Лермонтов өңдүү балбылдаган жылдыздары сыяктуу Алыкул дагы жарык дүйнөдө аз жашады. Өмүр бою өзөгүн сызаткан оору 35 жашында 1950-жылдын 12-декабрында акыры алып тынды. Келгиле балдар, чогуу бирге сабакты бышыктайбыз. Сабакты бышыктоодо баарыбыз бирге чогуу тест ишин аткарабыз. Кечээ гана тиги кырда жок эле кайдан чыкты боз ат минген. Көп жылдар булгурак 30 жаш. Туура жооп 30 жаш. Түндөр жаман, кырсык салып кетпесин. Наалат келип, ат тизгинин шарт буруп. Акындын Ата журт ыры согуш темасындагы ырынан үзүндү Жеңишбек поэмасынан.
Туура жооп акындын ата журт ырынан үзүндү. Алыкул Осмонов кайсы жылы кайсыл жерде туулган? 1915-жылы Чүй боорунда, 1920-жылы Нарында, 1922-жылы Ысык көлдө. Туура жооп 1915-жылы Чүй боорунда туулган. Акын канча жашында дүйнө салган? 30га жаңы чыкканда, 35 жашында, 40тын кырында турганда. Туура жооп 35 жашында. Миңбай карыя ким? Улуу согуштан кайтпай калган күйүттүү карыя. Жеңишбек поэмасы. Эскерме ырынын каарманы. Тоолубай сынчынын кеңешчиси. Тоолубай сынчы поэмасы. Туура жооп улуу согуштан кайтпай калган күйүттүү карыя. Жеңишбек поэмасы. Атасы согуштан кайтпай калган 3 жаштагы кичинекей ырчы кыз. Керез, Бүкөн, Нестан, Даражан. Туура жооп Бүкөн. Алыкул акындын мыкты котормосу. Сулууга, Груня Савельевнага жолборс терисин жамынган баатыр. Туура жооп жолборс терисин жамынган баатыр. Алыкул акындын туңгуч махабаты. Зейнеп, Асыл, Айдай. Туура жооп Айдай. Мен нан жебейм алдан тайып курганда. Бул музыка ыры, Ысык көл ыры, аялга ыры. Туура жооп музыка ыры. Бар бололу түгөнбөйлүү курдаштар. Узак, узак, узак болсун бул сапар. Толбай поэмасы. Алданба, менин күнүм ыры. Туура жооп менин күнүм ыры. Классик акындын сүрөтү кыргыздын кайсы акчасына түшүрүлгөн? 500 сом, 200 сом, 100 сом. Туура жооп 200 сомго түшүрүлгөн. Асанкалы Керимбаев акындын кайсы ырына обон жазган? Ак кайың, Сулууга, Бешик ыры. Туура жооп Сулууга. Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү сабактан көп маалымат алдык деп эсептейм. Үйгө тапшырма. Кыргыз тоолору Груня Савельевнага деген ырларын көркөм окуу. Алыкул Осмонов боюнча кластер түзүү. Аткарган иштериңерди сүрөткө тартып WhatsApp номериме жибергиле. 0707 68 33 35 Элнура Сагыновна. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.